Bizde laboraториялар бар. Бүгүнкү күндө лаборатория иштеп берет. Кандай үйрөн болбосун, кандай көчөт болбосун, биздин лабораторияга келгиле. Келип ушул биздин үйрөндү жана көчөттөрдү аныктап берет. Оорукчанбы, тазабы, күчү барбы, энергиясы барбы, ошонун баарын көтөрүп берет. Ошонун баарын карап берет дагы сиздерге айтат. Бул жарайт же жарабайт. Жок дегенде ошону кылып жасап бергиле. Мейли сертификаты жок болсун да. Бирок ушул үйрөндөрдү сиздер лаборатория аркылуу текшерип чыгыш керек. Текшерип чыгыш керек. Мына бир жигит айтып кетти. Спаржа боюнча 60 гектарга контрагым бар дейт, 15 жылга. Спаржа боюнча. Ошол айтты жигит. Мен азыр Global Gap менен кетип атам дедим. Эмне үчүн дегенде, бул өзүнүн продукциясын келечек ойлоп атат. Мен ошо Global Gap менен кетем дагы, мен сертификация алам Global Gap. Кийин ал барып органикага өтүп кетет. Барып анын органика өткөндөн кийин анын баасы кымбаттайт да. Бул мындай ирети менен кетип атат. Ирети менен кетип атат да. Ошон үчүн үйрөндүн сертификациясы бар. Андан кийин сиздер сертификация менен алсаңар, сиздер кийин анан кандай продукцияны чыгарсаңар дагы, сиздер кийинки даяр сиздердин айчалык продукцияны сатканда, эгерде аны дагы сертификат кылып койсоңор, эмне үчүн дегенде баштапкы сертификатыңар бар, сиздер баштапкы сертификат негизинде сиздерди даяр сельхоз продукцияны сертификация кыла аласыңар. Анткени сизде баштапкы сертификат бар. Ошон үчүн сертификат бул дагы туура. Сертификатты жасаш керек. Эгерде биз кымбат баада сатабыз, эгерде экспортко чыгам десеңер, мына айтып атпайбы, тиги Таласта калемперди жасаган байкебиз. Ата бабалардан калган, мен мына үйрөндүм, тигиндей мындай деп, мына өзү айтты. Чоң калибрым барды, мен баардыгын жыйнадым, саттым. Мына ушул алда сертификат менен сатты алдагы. Үйрөнүп туура тандады да.